Урматтуу Акылбек Сөнбекович, мен дагы жогорудагы коллегаларым айткан мактоо сөздөрдүн бардыгына кошулам. Туура бүгүнкү күндө бардык тармактарда жакшы жумуштар, жакшы иштер болуп атат. Акылбек Сөнбекович, менде бир гана көйгөй болуп атат. Бул эми мен 15 округ Базар Коргон районунан шайланган депутат катары районумдагы көйгөй маселени айтпасам бүгүнкү күндө болбойт. Бул кандай көйгөй маселе? 519 токтом оптимизация боюнча 5 мектеп жабылды эле 1 октябрдан баштап. Анын 4-өө 9 октябрда ушул жерде жыйында мен көтөргөндөн кийин 4-өө ачылып берилди дагы. Башталгыч мектеп Батма Абдрахманова мектеби бүгүнкү күндө жабык турат. Акылбек Сөнбекович, ушул боюнча өзүңүз бир жооп бериңизчи. Бүгүнкү күндө оптимизация боюнча мектептер жабылыш керекпи? Айбек Алтынбекович, урматтуу депутаттар, бир класска 1 миллион сом кетип атат. Анан бир класста 5 бала же 6 бала окуп атса деле 1 миллион сомубуз кетип атат. 50 бала отурган класска деле 1 миллион сом кетип атат да. Анан мугалимдер дагы жок болуп атпайбы андай мектептерде. Башталгыч класстар боюнча мен так айта албаймбы, 3 класска чейин эми балдарды кыйнабай айыл жерлеринде эле окутсак болот го. Бирок STEM сабактары киргенден кийин математика, физика, химия, биология, ушундай сабактар, информатика киргенде булар жакшы мугалим бар жерге барып окуш керек да. Туура, сиз айтканыңыздардын бардыгына кошулам. Бирок ошолордун бардыгын даярдап алып туруп, анан кийин жасасак болот эле да бул иштердин бардыгынчы. Автобусубуз жок, мектептерди жаап койдук бүгүнкү күндө. Башка бир дагы райондо бир дагы мектеп жабылган жок. Акылбек Сөнбекович, мен бардыгынан сураштырып чыктым. А биздин райондо мектеп жабылып калып атат. 5 мектеп жабылып калып атат. Анан Акылбек Сөнбекович, эми өсүп атсак, өнүгүп атсак, сиз жылына профицит менен алып келип атсаңыз бул жерге бюджетти, анан мектептерден үнөмдөп баштай турган болсок, даярдайлы бардыгын. Анан сиз айткан нерсеге биз макулбуз. Бул мектептер качан? Баягы 90-жылдары кыйынчылык убактарда мугалимдер суу май менен, чай менен, ун менен айлык алган мезгилдерде ушул ата-энелер бизге жакын болсун, ушул жерде биз алыс жолго ташыбайлы, жолубуз жаман деп ошол мектептер курулуп ачылып калды эле да. Акылбек Сөнбекович, эми биз депутатпыз, бизди чакырат ошол жерге, биз барып көрүп атабыз. Ушул жерде көтөргүлө деп бизди ал жерден жөнөтөт да бул жергечи. Акылбек Сөнбекович, азыр сизди алар угуп турат, көрүп турат. Туура сиздин айтканыңыз, биз өнүгүү жолуна жаңы азыр дүйнө жүзү алдыга 100 жыл, 200 жыл алдыга кетип калган. Биз да ошолорго кууп жетишибиз керек. Аны канткенде ошол бардыгын даярдап, ошол бюджеттен көбүрөөк автобуска, жана сиз айткан компьютер бүт бардыгына жеткизип алсак, анан ошол иштерди баштасак болот эле. Акылбек Сөнбекович. Көпчүлүк болгон жерде, сөзсүз түрдө жумуш болгон жерде каталар болот. Азыр доктор Шаршайны угуп атат бул жерде. Ал дагы сизге жооп берет го. Мен деле 3 созуп депутат болгом, билем да, сиз айтып атпайсыз, мен районумда эле ушундай болуп атат деп. Кайсы адам баласынын жаны каякта десе, кайсы жерде ооруса ошол жерде дейт. Эми ар бир округда меники эле кыйын болуп атат, калгандардыкин билбейм деген дагы болбойт. Жалпы республика боюнча акыбалды мен сиздерге айтып берип атам. 75% балдарыбыз ОРТдан өтпөй атат. Эгерде ушул боюнча калтыр десеңер, калтырып сала берели. Анда балдардын кийинки келечек тагдыры эмне болот? Башталгыч мектеп ОРТга барбайт, Акылбек Сөнбекович. Ал башталгыч мектеп ал. Жол 4 километр алыстыгынан ошондой болуп атат, Акылбек Сөнбекович. Ал жерден үнөмдөлгөн, болгону 5 мугалим иштейт экен. 5000 сомдон ар бирине 1000 сомдон үнөмдөлгөндө 5000 сом үнөмдөлөт экен. Тех работниктер 7-8 миң айлык алат экен, Акылбек Сөнбекович. Мен сиз менен кайма ачкым келбейт. Эми ошол жердеги маселени айтып. Хорошо, биз дагы барып көрөйлү, но жалпы саясат ошондой болот. Школ деген школ болуш керек. Мугалимдер болуш керек. Компьютерлери болуш керек, интернеттин баарын киргизип атабыз, ал жерде сабак алыш керек, алар билим алыш керек. Школго жөн эле барып, түшкө чейин жүрүп, түштөн кийин үйгө келе бербеш керек да. Билим ала турган очок болуш керек. Ошого колубуздан келген аракет жасайбыз. Азыркы кыйынчылыктарыңызды айтып аткандарыңызды доктор Гүлшарчы, өзүңүз да барып келиңиз, көрүңүз ал жердин баарын. Мен айрым мектептер менен таанышкам, анан автобус сөзсүз түрдө каралган, бирок сиздер өткөн жогорку кеңеште протоколдук тапшырма берип, мораторий 3 жылга деп жарыялаган үчүн автобус берилбей калды. Бирок чындыгында бул неэффективный класстар болуп калып атат. Доктор Шаршайна, сиз барып келдиңиз, бирок ата-энелерден качып барып келдиңиз да. Сиз түз барып жолуксаңыз болот эле. Ушул жерде көтөрүлбөйт эле ушул маселе. Сиз ошолорго жолукпай келдиңиз да. Доктор Шаршайна,
Башка мектепке бардыңыз, жолуктуңуз, кайттыңыз. Ошол ата энелерге барып койсоңуз болот эле. Бул маселе бул жерде көтөрүлбөйт эле. Жолугам. Сиз өзүңүз жакшы мамиле кылбай атасыз, анан ошон үчүн бул жерде маселе көтөрүлүп атат бул жерде. Сиз болуптур, иштетип берели, башталгыч мектеп экен дедиңиз. Болуптур, автобус берейин дедиңиз, дагы болбодуңуз. Кийин кайра коркута баштадыңыз мени. Компьютер берилбейт, эч нерсе берилбейт, окуу куралдары берилбейт дедиңиз. Рахмат, урматтуу